Теңир Муса менен Арунга мындай деди: Эгерде фараон силерге керемет көрсөткүлө десе, сен Арунга таягыңды алып фараондун алдына ташта деп айт. Ал жылаанга айланат. Муса менен Арун фараонга келип, Теңир буйругандай кылышты. Арун таягын фараондун жана анын кулдарынын алдына таштаганда ал жылаанга айланды. Ошондо фараон данышмандар менен сыйкырчылар чакырды. Мисирдин сыйкырчылары да өздөрүнүн сыйкырлары менен ошондой кылышты. Ар бири өз таягын таштаганда алар да жылаанга айланды. Бирок Арундун таягы алардын таяктарын жутуп алды. Теңир айткандай, фараондун жүрөгү катууланып, аларды укпай койду. Ошондо Теңир Мусага: фараондун жүрөгү таштай катыды. Ал элди кое бергиси келбей жатат. Эртең менен фараонго бар, ал сууга чыгат. Сен анын дарыянын жээгинен тосуп тур. Жылаанга айланган таягыңды колуңа алып ал. Анан ага мындай де: еврейлердин Кудай Теңири мени сага мындай дедиргени жиберди. Менин элимди кое бер, алар чөлгө барып мага ибадат кылышсын. Бирок сен ушул күнгө чейин укпай келдиң. Теңир мындай дейт: менин Теңир экенимди сен мындан билесиң. Мен азыр колумдагы мына бул таяк менен дарыядагы сууну чабам, ал канга айланат. Дарыядагы балыктар кырылат, дарыя сасыйт, мисирликтер жийиркенип андан суу иче албай калышат. Теңир Мусага мындай деди: Арунга айт, таягыңды алып, колуңду Мисирдин сууларына, дарыяларына, агын сууларына, көлдөрүнө, суу сактагычтарына сун. Ошондо алар канга айланат. Бүткүл Мисир жери кан болот. Жыгач таш идиштеринин ичиндеги суулар да канга айланат. Муса менен Арун Теңир буйругандай кылышты. Арун таягын көтөрүп фараондун жана анын кулдарынын көзүнчө дарыядагы сууну чапты. Дарыядагы суу канга айланды. Ошондо дарыядагы балыктар кырылып, дарыя сасып кеткендиктен мисирликтер дарыядан суу иче албай калышты. Ошентип бүткүл Мисир жери кан болду. Мисирдин сыйкырчылары да өздөрүнүн сыйкырлары менен ошондой кылышты. Теңир айткандай, фараондун жүрөгү катууланып, аларды укпай койду. Фараон бурулуп үйүнө кетип калды. Ага бул да таасир эткен жок. Ичкенге суу табыш үчүн бүт мисирликтер дарыянын тегерегин каза башташты. Анткени алар дарыядагы суудан иче албай калышкан эле. Теңир дарыяны канга айланткандан кийин 7 күн өттү. 8-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: фараонго барып айт, Теңир мындай дейт: менин элимди кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгерде сен аларды кое бергенге макул болбосоң, анда мен сенин бардык жериңе курбака каптатам. Ошондо дарыяда курбакалар бакылдап, андан чыгып үйүңө да, уктоочу бөлмөңө да, төшөгүңө да, кулдарың менен элиңдин үйлөрүнө да, мешиңдин ичине да, камыр ачыткан челегиңе да кирет. Курбакалар сенин элиңдин жана кулдарыңдын үстүнө чыгат. Теңир Мусага мындай деди: Арунга айт, колуңдагы таягыңды дарыяларга, агын сууларга жана көлдөргө сунуп, Мисир жерине курбака каптат. Арун колун Мисир жериндеги сууларга сунганда, курбакалар чыгып Мисир жерин каптады.